Азыркы учурда баары эле сүйлөшүп кулк мүнөзүн билип анан баш кошот го. Жок. 90 жылга чейин, 90 жашка чейин деле кулк мүнөзүн билип сүйлөшүп аткан болсо, ал ага себеп болбойт. Эмнеге сүйлөшүп атасың десе айтат да, менин үзүрүм ошол, анын кулк мүнөзүн билишим керек деп. Канча сүйлөшөт кыз жигит, жалган менен сүйлөшөт. Эч ким айыбын айтпайт да. Жагынам деп эркек адам ушундай айтып коё мына. Кыз кишини сүйлөшүп аткан учурда жагынам деп өзүнүн марттыгын көрсөтүп, карыздап акча алып кафеге киргизип жүрөбү? Эртең үйлөнгөндөн андай шарт кыла албай калат, аялдын көңүлү дароо ооруп сынып калат. Ошон үчүн аны менен билип болбойт. Ата-эне деген нерсе бар, турмуш деген нерсе бар, тобокел кылыш керек. Адамды адал нике менен жашап 90 жыл өмүр сүрсөңүз делечи, аялыңыздын билбеген мүнөздөрүн билбей өлүп кете бересиз. 90 жылдык өмүрдө күйөөңүздүн деле сыпатын толук билбей өлүп кете бересиз. Тобокел кылып Кудайга бел байлап үйлөнгөн жакшыраак болот. Тобокелчи тоону ашат дейт. Анан сүйлөшүп көрөм деп отуруп, ал адырга деле жетпей калышы мүмкүн да, тоо эмес. Ошон үчүн ал себеп болбойт. Ата-эне деген бар, жашоо деген бар. Реалдуу болуш керек да. Ассаламу алейкум. Акыркы 1 жылдан бери биз аябай кыйналып жатабыз. 2 машина магазин бар болчу. Азыр банкрот болуп эч нерсебиз калбай калды. Квартирага араң акча таап жатабыз. Жолдошум иштейм десе иши жүрүшпөй жатат. Кара дуба бар дейт. Молдого барсак биз кантип ушул акыбалдан чыксак болот? 3 балабыз бар, карызга батып калдык, 5 убак намаз бар дейт. Окуйбуз дейт. Күйөөм 4 айга дааватка барып келейин дейт. Же ошондо жолубуз ачылабы? Аябай кыйналып кеттик дейт. Мындай кылыңыздар, ошол карыздардан кутулуунун аракетин кылып, биринчи 4 айга эмес 40 күнгө чыгып турсун. Анткени 4 айга чыкканда мондай абалда кыйыныраак болуп калат. Илимдин, шариаттын таразасы бар да, даават аябай жакшы нерсе. Бирок 40 күндөн өзү эле көп жакшы нерсе. Анткени 40 күндө 4 айда сиз кичине кыйналып калышыңыз мүмкүн. 4 айга кийин карыздардан кутулгандан кийин Аллах берсе чыгасыздар. Азыр ошо 40 күнгө чыксын, мейли, бирок анда да сиздин кайтып келгенче шартыңызды түздөсүн биринчи. Анан Кудай Таалам сиздерди тазалап атат. Демек кандайдыр бир шек күмөндө мал кирип кеткен да, ошо байлык убакытта өзүңүздөр билбеген абалда бирөөнүн акысына кирип койгонсуздар, адал эмес нерсе аралашып кеткен билбеген абалда да, бул дагы. Ошондон Кудайым тазалап атат, Кудайым жакшылык эле каалайт. Анан өзүңүздөрдү биротоло таштап карызга батып кеттик деп таштабаңыздар. Жашоо өйдө ылдыйдан турат. Бул кыйынчылык көпкө узабайт. Инна ма'ал усри юсра, мына мыкты мотивация, заман тили менен айтсак. Бир кыйынчылыктын аркасында 1000 деген жакшылыктар бар дейт. Алла Таала инсанды көккө көтөрүп, даражасын бийиктетейин дегенде, тазалайын дегенде башына акыбал берет, көтөрө албай турган акыбал бербейт. Демек сиздер магдырап, чөгүп кетпеңиздер, бул абалдан чыгасыздар. Болгону сабырдуулук менен, анан ишмердүүлүк менен иштин көзүн билиш керек. Кайсы нерседен биз ката кеттик деп. Такыбачылыкты туу тутуп, 40 күнгө барып дуа кылып келсин, сиз дагы жардам бериңиз, чоң мастурат дааватка чыгыңыздар. Анан ошол иштин илимин дагы окуп, бир аракет кылсаңыздар, Кудайым иншалла берекесин бербей койбойт. Кудайдан үмүттү токтотпош керек, жакшы үмүттү. Анан көп-көп истигфар айтыңыздар, Кудайым буйрса жакшылык берилет.